Bir ayal Ayşe enebizге келди. Ayşe enебиз ал аялга 3 kurma berdi deydi. Ошол аял өзүнүн 2 баласы бар экенин жанында жетелеп алган. Анан ар бир баласына бирден берди дагы, 2 баласына бирден берип, 3-чүсүн өзүнө алып калды. Ошондо жанагы 2 бала шашыла курмаларды жешти дагы. Анан энесинин оозуна карап калышты. Энесинин колуна, энесинин ошол жанагы колундагы нерсесине карап калышты. Жанагы эне болсо курманы 2-ге бөлдү дагы, жармысын бир баласына, экинчисин экинчи баласына берди. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келген учурда Айша энебиз болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берет. Мага бир аял келген болчу, мен ага 3 kurma берсем, экөөнү баласына бирден берди. Өзү жейин дегенче балдар карап калганда, өзүнүн балдарына болгон мээримдүүлүгүнүн себебинен ал kurmаны өзү жебей балдарына бөлүп берди дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ва ю'джибуки мин залик". Сиз эненин ушул кылган амалынан таң калып жатасызбы? Эмнеге сиз таң каласыз? Лакад рахимахаллаху би рахматия сабийяйха. Акыйкатта эненин балдарына мээримдүүлүгүнүн себебинен Аллах Таала эненин күнөөсүн кечирди дейт. Ата эне өздөрүнүн балдарына мээримин төксө, Аллах субханаху ва таала ал ата энеге мээримин төгөт экен. Демек, Аллахтын мээрими алыс эмес экен биздечи. Аллах Тааланын мээрими биздин жаныбызда эле экен. Өзүбүздүн балдарыбызга мээримибизди төгүп эле койсок, Аллахтын мээрими бизге төгүлөт экен. Айша апабыз менен Асма энебиз. Булар экөө тең аял заттын эң артыктары. Ошол апаларыбыз жарышчу экен да. Абу Бакыр сахабанын кыздары экөө теңчи. Жакшылыкта жарышып, Айша апабыз бир нерселерди топтоп туруп чогулткандан кийин берет экен. Ал эми Асма энебиз болсо дароо тапканын дароо берет экен да. Бүгүнкү күндөгү нерсени эртеңки калтырбайт экен, керек болсо учурдагы колуна түшкөн жакшылыкты кечиктирбейт экен да. Тез жакшылыкты. Анын казнасы дайыма 24 саат бою бошоп турчу дейт. Түшсө эле бошойт экен, түшсө эле бошойт экен. Кудду эле баягы бир идиш тешик болуп, суу куйсаң куyu төгүлүп калгандай, Асма энебиздин колунда капчыгында эч качан турган эмес экен да. Айша апабыз да турган, бирок чогултуп туруп бир берген экен да. Көрдүңүздөрбү энелерибиздин жарыштарын? Эми бүгүнкү күнү дагы биздин аталарыбыз, апаларыбыз, энелерибиз эгерде ошондой мээримдүүлүккө ээ болгон болсо, анда Аллах Тааланын өтө чоң жакшылыгына ээ болушат. Демек, өзүбүздүн балдарыбызга мээрим төгөйлү, бул өтө Аллага жаккан амал. Эми жаш балдарды өбүү туурасында. Ан Урвата радиаллаху анху ан Айша радиаллаху анха قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم. Урва Айша апабыздын жакын туугандарынын бири. Урва радиаллаху анху айтат: Айша апабыз хадис баяндады. Бир тоолук адам пайгамбар алейхисаламга келип туруп суроо берди: "Силер өзүңөрдүн нарисеңерди, балдарыңарды өбөсүңөрбү?" деди. Эми ата эне балдарын өбөт го көбүнчө. Ата эне эмес айбан деле өзүнүн баласын өбөп жатайт го. Эми силер өзүңөрдүн балдарыңарды өбөсүңөрбү деген бир тоодон түшкөн адам суроо берип атат пайгамбар алейхисаламга. Ошондо айтты жанагы адам: "Фама нуқаббилухум", биз өзүбүздүн балдарыбызды өппөйбүз деди. Силерде ушул амал болобу? Силерде кездешеби? Силерде адамдар бири өздөрүнүн бaldарын өбөбү дегенде пайгамбар алейхисалам жанагы адамдын суроосуна таң ачуусу келип: "Ава амлику лака ин ан назааллаху мин қалбика рахма". Аллах Таала сенин жүрөгүңдөн мээримдүүлүктү алып салган болсо, мен ага ээлик кыла алмак белем. Эми мен сага ээлик кылып, сага жүрөгүңө мээримдүүлүктү сала алмак белем. Эми Аллах Таала ээлик кыла албаса, Аллах Таала алып койгон болсо, мен эч нерсе кыла албайм деди да пайгамбар алейхисаламчы. Демек, тоолук адамдарга бир жат көрүнүш экен. Ал тоолук адамдар тоодо жүргөндүктөн өмүр бою элге көп аралашпай, өздөрүнүн балдарын эле өппөйт экен. Ошол силер балдарыңарды өбөсүңөрбү деп таң калып сурап атат да. Силер өзүңөрдүн балдарыңарды өбөсүңөрбү эмне? Ушундай да болобу дегенсипчи. Пайгамбар алейхисалам бул баланы өбүү Аллахтын рахматы дейт. Эгер сен өзүңдүн балаңа мээримиңди төкпөсөң, Аллах Таала мээримиңди алып койгон болсо, анда мен сага пайда кыла албайм. Ана Алла эле бербесе, кайра эле Аллах жүрөгүңө салып мээримдүүлүктү салбаса, мен эч нерсе кыла албайм деди. Демек, жаш балдарды өп, аларга мээрим төгүү бул өтө жакшы амал экен.
Андан кийинки хадисте келет, Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн небереси Хасан сахабаны өптү. Ошол учурда пайгамбарыбыздын алдында Акро бин Хабис аттуу сахаба бар эле. Ал Тамими урусунан болчу. Ал олтурган эле. Анан айтып жатат: "Иннали ашратан минал валад ма каббалту минхум ахадан." Хусейн небересин өпсө айтат: "Менин деле неберелерим бар" дейт. "Менин деле балдарым бар. Менин балдарымдан 10 бар, бирок бирөөсүн да өпкөн эмесмин" дейт да. Бир да баламды мен өпкөн эмесмин. Ошондо пайгамбар алейхиссалам жанагы адамга карады дагы анан айтты: "Мен ла ярхам ла юрхам." Ким мээрим төкпөгөн болсо, ага дагы мээрим төгүлбөйт деди. Демек бизге Аллахтын мээрими келиши үчүн биз дагы мээримдүү болушубуз керек экен да. Биз мээрим төккөндү үйрөнүшүбүз керек. Ошондо Аллах Таала сиз менен бизге мээрим кылат. Өзгөчө сиз менен биз балдарыбыздын, туугандарыбыздын ушул жашоодогу кыйынчылыгына эле эмес, балким алардын акыретине дагы мээрим төгүшүбүз керек да. Чыныгы мээримдүү адам ким десе, чыныгы мээримдүү адам бул балдарынын, жакындарынын акыретине болгон мээрими. Булар эми акыретке барганда кандай болот? Булардын сурагы кандай болот? Булар бактылуу боло алабы, боло албайбы деп кыжалат болсо, жана ошолорго жакшылык каалап, акыреттин бактылуулугун тартууласа, ошол инсан эң толугу менен мээрим төккөн адам дейт да. Дүйнөлүк эле этибардан эмес, балким биз дүйнөсүн дагы акыретин дагы биз карап туруп мээримибизди төгүшүбүз керек экен. Эми атанын балага болгон адеби жана атанын балага кылган жакшылыгы туурасында. Валид бин Нумейра бин Аус рахматуллахи алейхи айтат: "Бизге чейинки диндеги улуу алымдардан айткан улуу сөзү бар. Ас-салаху миналлах вал адабу минал аба." Оңдоо дейт. Бул Аллах Тааланын колунан. Бул оңдоо бул Аллахтан болот. Ал эми адеп болсо бул аталардан дейт да. Аталардан адеп берилет экен, ал эми Аллах Таала аны оңдойт экен да. Эгер аталардан адеп берилбесе, анда Аллах Таала аны оңдобойт экен да. Балдардын оңолушу үчүн баягы көчөт сууга муктаж болгондой, балдар дагы адепке муктаж экен. Кудду меле жанагы көчөткө суу куйганда кандай өнсө, жанданса, ошол сыяктуу балдарга дагы адеп керек, балдарга да таалим тарбия бериш керек. Айша апабыздын бир хадиси келет: "Жетим балдар туурасында, сенин карамагыңда жетим бала болуп калса, тарбиясы кичине начар болуп жатса, эмне кылыш керек? Урса болобу же болбойбу?" дегенде, Айша апабыз айтат: "Менин деле жетим балдарым бар үйүмдө. Менин кармагымда деле жетим балдар жашайт. Мен аларды дейт, жерге төшөп коем керек болсо кээде дейт да." Демек, тарбия жогору турат экен бардыгынанчы. Бул биздин тарбиябыз, шапалагыбыз, бул жек көргөндүк же жаман көргөндүк эмес, балким бул балдарды жакшы көрүү, балдардын тарбиясын бул алдын ала алуу деген маани экен да. Эгер сиз тарбия бербесеңиз, атасы тарбия бербесе, анда ким тарбия берет? Ошондуктан аталар өзгөчө адеп берүүгө, кичинесинен адаттандырып, шыктандырыш керек экен балдардычы. Ошондо Аллах Таала өзү балдарды оңдоп берет, тарбиялуу, таалимдүү кылып берет. Ушул мазмун туурасында Нуъман бин Башир радиаллаху анху айтат: "Менин атам пайгамбар алейхиссаламга алып барды" дейт. Анан Аллахтын элчисине: "Мен сизди күбө кылам. Ушул Нуъман уулума ушунча белектерди бердим. Сиз күбө болуңуз. Кыямат күнү, сурак болгон күнү, ошол Башир өзүнүн баласы Нуъманга ушул жакшылыктарды берген деп сиз да күбөлүккө өтүңүз. Мен сизди күбө кылгым келип жатат ушул жакшы амалыма" деди. Ошондо Аллахтын элчиси айтты: "Сен бардык балаңа ушул белекти бердиңби?" дегенде, "Жок" дейт. "Мен берген жокмун" дейт. Ошондо пайгамбар алейхиссалам: "Анда мен сага күбө болбойм" дейт. "Мен сага күбөлүккө, ушул амалыңа күбөлүккө өтпөйм. Менден башка бирөөнү күбө кыла бер. Жакшылыкта балдарыңдын бардыгы бирдей тең болушу сага жакпайбы? Бир балаң кубанса, башка балдарың да кубанышын каалабайсыңбы? Эмне бир эле балаңды кубантайын, ошого эле бир сый урмат көргөзөйүн деп жатасыңбы?" деп пайгамбар алейхиссалам айтты. Ошондо жанагы адам пайгамбар алейхиссаламдын жакшылыкта балдарың бирдей болушу сага жакшы эмеспи дегенде, "Жакшы" деди. "Андай болсо фала айдан, анда сага бирдей мамиле кылганга туура келет. Балдарыңда бирөөсүн артык көрүп, бирөөсүн алыс көргөн болбойт. Балдарыңа мээрим төгүүдө бирдей мамиле кыл" дейт. Демек, сиз менен биз балдарыбызга дагы мээрим төккөндө, бардык балдарыбызга бирдей колдон келсе, мейли кыз бала болобу, уул бала болобу, чоңбу, кичинекейби, колдон келсе бардыгына белек бергенде бирдей берсек жакшы болот экен да.
Же болбосо эң жакшысы жанагы диндеги улуу алымдар айткандай ортого коюп кой. Эмне бере турган болсоң? Жей турган нерсеби, иче турган нерсеби, же пайдалана турган нерсеби, же ойной турган нерсеби ортого коюп кой. Ошолор бири-бири менен ойношуп, алышып, талашып, анан ынтымакташып өздөрү табышып алышат да. Бирөөсү ыйлайт, бирөөсү бирөөнү түртөт. Ошентип кыскасы балдар өз ара капалансын, бирок ата энеге бир бала капа болуп калбасын да. Ошол туура тарбия экен. Аллах таала баардыгыбызга балдарыбызга туура тарбия бергенге мүмкүнчүлүк берсин.